29, почти 30 минута, 880. 5 коэффициент. Чыксам, коэффициент күйүп атты эле, машинаны жылытып, бүткүчөңдү коэффициент өчүп калбадыбы? Анан бир заказ берди центрге, onu пропускать еттим, самолет учурдум, сразу экинчи точканы жаап таштады. Мынаны 5 коэффициент берди, алдым эле жок. Ассаламу алейкум, замандаштар. Бүгүн 28 ноябрь. Погоня за бонусом дегенде. Бүгүн бонустун акыркы күнү. Бүгүн 15 заказым бар. 15 заказдын биринчисин жаптым, дагы 14 заказым калды. Бүгүнкү бонусту Кудай кааласа алабыз, буюрса. Яндекс адатынча акыркы күнү жакшы заказдарды бербей, кыйначу адаты бар эле, ошо адат калмап калбаса алабыз бүгүн. Кичине эле бир кычык көрдүңбү? Айда да мындай алып газ тепсең. Ар бир видеонун астында комментарийлерди окуймун да. Мына 2-3 видеонун астында, мына самозанятие боюнча суроолор көбөйдү. Бир 5-6 суроо пайда болду. Түшүндүрүп кетчи деп. Түшүндүрүп кетсем, самозанятый бул кыргыз гражданинлерине болот. Бизге дагы физическое лицо заказдар бар го, частный заказдар. Адимкидей эле частный, бизге окшогон адамдар заказ кылса 4%-тен төлөйбүз. Костанаевская дейт. Хорошо, экинчи точкам көрүнбөйт. Заказ отменен дейт. Кал элек жатып. Физический лицо заказдарына 4%-тен төлөйбүз, а юридический лицо заказдарына, жанагы корпоративный заказдар бар го, андай заказдар азыр аз, фирмалар көбү чыгып кеткенге байланыштуу. Ошолорго 6%-тен төлөйбүз. Самозанятый болуш үчүн полный документтерди алып алып, полный пакет документти алып алып, трудовой договор, регистрация, кыскасы ННН полный алып алып, немеге Яндекстин офисине өтсөңөр кылып берет. А мына промокодду жазсаңар, силерге 12 сааттан 3 промокод берет. Покупка смена Комфорт Плюста. Биринчи күндөн 4-күнгө чейин 1780, 5-6 базар күнү 1930. Самозанятыйда налог иштесең налог келет, иштебесең налог келбейт. Мына алайдын налогу, мисалы ноябрьбы, ноябрдын налогу полностью мына декабрдын 10-унда келет. Төлөп койсоң, декабрь иштебесең, декабрда налог келбейт. Самозанятый болуп иштебегендер үчүн парк атаманды сунуштайм. Атаман парктын проценти 2,5%. Моментальный вывод. Выводка акча албайт. Каалаган сумманы каалаган учурда вывод кылсаңар болот. Ошондой эле парк өзүнүн водительдерине ай сайын ар кандай оюндар ойноп турат. Розыгрыш, телефон, акча алай сыйлык дегендей. Таксометрдин заправкасы бар. Суткасына 3000 чейин заправка кыласыңар. Путевой лист, киса, страховка для такси, карточка фрахтовщика, ушу сыяктуу документтерди полный жасап, кайрылып жасатсаңар болот, эгер жасай албай аткан болсоңор. А бизде кетип атабыз, кутузубуз кетебиз. Коэффициент жакты көздөй, үстүнү көздөй. Эртең болушунча үстүгө чыгыш керек. Экинчи точка көрүнбөйт. Жок, жакшы коэффициент. 1,22 коэффициент дейт. 7 минут подача, клиенттен нары неизвестно дегендей. Кол көтөрүп койсоң, чабып тура бербейт деп. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. 3-я Черепковская улица. 15, да. Рублевки видите? По Рублевках? А что вам показывает кольцо? Да. Ну, обычно как вы едете? Рублевки. Понял. Стоп. Спасибо. Все, до свидания. Всего доброго, до свидания. Кольцо менен 19 000 көргөздү эле, эмкат менен. Давайте по Рублевке деп Рублевка макул болуп алып. 1 минут айырма көргөздү эле, 1 минут айырма.
ана жерде пробка вообще, разворотта вообще қатып қалап тұрбайбыз. Рублевканы қой береткен дағы, мына дополнительный жолды Рублевкаға папа кирип жатқан жолды. Светофор қалмап береткен. 35 минут, почти 15 минут отырдық. На линияға қойып, диспетчерге бір жазып көрелер, может, бірдеке береттер. О, нормально. 3 саат промокод. Здравствуйте. Здравствуйте. Деревня Раздоры, да? Вот здесь, прям на входе. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Картам займет 5 минут. Торговый центрден машинасы парковкаға алып, бұл жаққа келеткен. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь. Туғандар, камераны сөзсіз қойғыла. Мынандай камера тұрады қой. Соны сөзсіз қойғыла. Бұл керектүү нәрсе бұл. Мындай басып қойсаңар, салонды да қойғанда да салонды дағы, жолды да бір моментте тоқтатылған камерадан қойғыла. Бұл камера туралы каналда видео бар, ссылкасынан бері жазылу, қайерден алғам, қанша қалғам, шын полный көргізгім. Нан төлі Рублевканы тосып қойшыға, тосып таштады, оны жерде. Мынанда да тосып таштады. Мына Рублевканы тосып беріші түшінді, сөй бір начальник өтем десе тосып қой береді. Мына елдің бардығы тұрады. 3 ряд болып тұрады. 400 заказды еми жаптым, саат качты 12 болып қалды. Филе. Қарачы витті, Москвада витті қарачы, өте соны вит. Туман үсті. Война войной, обед по расписанию деп қойғы. Же война войной, обед шармой деп қойғы. Қысқасы обед. Мен издеп келемин, сүйбөйм дебегин, сенсиң бақытым. Гел, мени таштаба, кеттиң башкага, неге жашыттың? Көздөрүңдөн нур тамып, олам артат сезимим. Так, 16 минут. 5-ші заказы жаптық. Дағы 10 заказ бар. На линию. Метро Тушинскийда жүрем. Eski кресломен заказ алып тұрып. Заказы жеткізіп креслоны алып тұрып. Багажникке. На линияға қойсын қайда кресломен заказ береді ғой бұл. Не oldu? Туған ютубқа видео кіргізе біле? Ошоға көргенде болды, бір жерде көргенде болды, қайерде көргенде өсті алмайды. Заказға ба? Көшпей стайдырған қаяқта ору бекен. Красногорск дейді. Красногорск. Ну ладно. Здравствуйте. Красногорск, да? Так, 5-ші заказ жаптық. Москвадан ушул эмкат сыртына чыксак, бонуска эсептелди ода заказ. Ушул эмкаттын сыртынан Москвага кирсек, заказ эсептебейди. Ошон үчүн эмне кылабыз? Линияга пока койбой, мынанын ичине кирип барабыз эмкатка. Бүгүнкү миссиябыз эмеде? Бонус алышта, бонус төптүрүш. Бир планды койгондон кийин ошону аягына чыгыш керек туурабы? Кимге ким авиабилет керек болсо, мына номерге чалып, ушудан алсаңар болот. Мен ушуну сунуштайм, мен дайым билет алам ушудан. Авиаселсте биздин билет дайым мен билет сурайм дагы. Билеттин баасын айтат, анан кийин
авиасейлс интернетти карасам, ошо интернеттегидей эле баганалат да, баягындай үстүнө 1000 сом кошуп албайт. Ошондой эле баалап, тем более мен кече билет алдым эле, аз 1 ай акция болуп атат дейт. Авиасейлста канча көрсөңөр, ошол эле суммага алып берем дейт. Мына жериме бете кечип калды. 3 күндөн бери эле кетпейт. Күлкүм келгенде гүл албайм же. Дейсиң. Жүрөгүңдүн эшигин бактылуу бол сүйгөнүм, ай өңдөнүп бекиндиң, өзүңдү деп сыздаган жүрөгүмдү кечиргин. Заказ жаба албай калат окшойт. Дагы 7 заказ бар. Уже саат 3-төн өтүп калды. Заказ жарым саатта берип атат да. Жарым саатта 1 заказ берип коюп атат. Ал да кызыктай заказ. По делам деп эсептеп атат, мой район деп эсептебей атат. Оксанчы жүрөгүмдүн кагышын сен өзүң деп согуп турат. Тыңшачы жан дүйнөмдүн дабышын сен атыңды кайталайм. Сүйүп ашыгына шашпасам, купуя сактасам, сага деген махаббатым таптасам, берилбейт башкага. Сүйүм деп Все добро. Муддак. Камеранын Falcon айланып тартаткан камеранын түбүнө заказ бериптир. Барсам жок, платнажда айна башталды. Камера туруптур, камерага илешпейин, ошол жерде круг айланып жүрдүм, нара койтом, айланып келем, бери койтом, айланып келем. 3-үнчү жолу айланып атсам, мынакта ошо бир экөө сүйлөшүп турган болчу. Айланып атсам, анан кол булгалап калды. Мен айланып атканымды көрүп. Платнажда аждайын башталып кетти. Ушулар экен да, ушул жалгыз экен. Анан камера турса жоксуң да деп айтсамчы, орусча. Жооп берген сөзүн карасаңар. Здравствуйте. Здравствуйте. Не звоните. Там камера висит, а вас нет. Штраф, 3000 штраф тоже бывает, да. Заказ бербей атат да, просто жарым саат, 1 саатта заказ берип атат. Саат уже 5 болуп калды, менде дагы 5 заказым бар. Жетишпей алат окшойм чамасы. Бул темпте кетсем. Вах! Я тебе дай-ка сюда, я тебе расцелую деп коюп эле. Туугандар, достор, акыркы заказ. Бүгүн Бүгүн вообще майдалады. Заказ мен даже сменанын акчасын актатып электим. 6100 болду. Ну, где-то почти актап калды, бирок бул жерде плюс-минус где-то 6300, 6500 болсо, ошо 1780 сменанын акчасын актаткан болом. Одан сырткары уже анан кийин бирок саатта 2,5 саат убактым бар, Кудай кааласа. Эми жакшы заказдарды алабыз, долгая поездкада алабыз, бирок коэффициент күйбөй атат. Негедир эле бүгүн коэффициент жок дегендир вообще. Эртең менен бир Олимпийский проспект дейт. Айткан наверное. Скупленная смена закончилась. Ну, 8400 иштедик, 18 заказ жаптык. Бонус жабылды, Кудайга шүгүр. Кудай кааласа эртең акчасы түшөт. Кудай кааласа бонусту алдык. Эми эртеңден баштап, как обычно, иштейбиз. Берген заказын долгая поездкада алып, аэропорттого барып, бир жума аэропорттого барбадым, бир жума долгая поездка заказ жаппадым. 7900 үчүн ошондой майда заказдар жабып убара болдуңбу дешиңер мүмкүн, кээ-бирлер айтып жүрөт. Кереги жок, лучше бир кине заказдар жапсаң, ошол акчаны иштейсиң деп. 7900 иштеш үчүн, таза 7900 иштеш үчүн грязный где-то 12000 иштеш керек. Таксометрде где-то 10000 деп чыгып калыш керек. Ошодо бир налог кетирип, анан бензинге кетиргенде сага ошо 8000 акча калат.
бул уже 12 сааттык неме. Бул деген уже канча деген километр, канча деген нерв, канча деген пробка. Майда заказдарды жаап иштедим, мисалы бир жума. Ошол эле пробегти жүрүп аттым. Болгону Москванын ичинде көбүнчө пробкада жүрдүм. Мындай майда заказдарды жапканга. Количество заказ көп болуп атты. Акырында в итоге иштеген акчам бирдей эле болуп атты негизи. Просто көбүрөөк клиент издейсиң, көбүрөөк нерв болосуң ошол майда заказдачы. Чоң заказда эмне клиентти салып алдың да кеттиң ошол боюнча 1 саат, 1,5 саат. Ошондой тукандар, ийгилик барыңа. Бонус алгандарга молодец. Бонус албай калгандарга эми дагы берет, Кудай кааласа, жаңы жылга жакын берет деп ойлойм. Бонус албай калгандарга анда силерге дагы кийинкисинде аракет кылсаңар болот. Болуптур анда. Барыңа ийгилик, кийинки видеодо жолугушканга чейин тынч болгула.